Чоң ата менен болгон жазгы тыныгуу. Ошентип, чоң ата, чоң энеси Лаузе чычкандардын үй бүлөсүнө конокко келишти. Лео буга аябай кубанычта. Чоң энеси кошуналары Ахим түлкү, тооктор жана торомпойлордун жаңылыктарынан сүйлөп жатты. Түшкү тамактан кийин Лео чоң атасы менен сыртка чыкты. Чоң ата, жашынмак ойнобайлыбы? Деп сурайт Лео. Неге болбосун? Деп жооп берди. Да күлүп, мен укмуш сонун жашынам го, деди чоң атасы. Бактын бир бурчуна туруп Лео көзүнү жумуп, мен 10го чейин санаймын да, анан сизди издеп баштайм, дейт. Ал акырын санаап бүтүп, чоң атасын издеп жөнөдү. Ал бадалдардын арасын карап таппайт. Акырын чоң атасын бир дарактын аркасынан тапты. Дагы бир жолу деп акырын кыткылыктады. Бул аябай оңой болду, дейт. Кайра ал көзүн жумуп 10го чейин санап баштады да, анан издеп жөнөдү. Бирок эч жерден таппады. Бадалдардын аркасында да жок, дарактардын артында да жок. Чоң атамды эмне сыйкырлап көрүнбөс кылып койгонбу? Чоң ата! Деп кыйкырды Лео. Мен сени такыр таба албай атам. Сен эмне, ушул жердесиңби деги? Албетте ушул жердемин, деп жооп берди чоң атасы. Лео анын күлкүсүн угуп атат, бирок күлкү жогорудан келип жатат го. Чоң ата дарактын артында эмес, үстүндө тура. Лео таңыркап, сиз эмне, дарактарга чыга аласызбы? Чоң атасы кубана башын ийкеп, мен муну жылдар бою аракеттене үйрөндүм, дейт. Лео да бат эле тырмышып даракка чыкты. Чоң атасы чөнтөгүнөн 2 алма сыйкырлап чыгарды. Эко чогуу буттарын салбыратып алып, ыңгайлуу отуруп тыныгуу жасашты. Токойдогу ары бери дарактарга учуп конгон чымчыктардын үнүн уга, жазгы ыр-ырдап ышкыра, аларга кол булгалашты.